Анварбек Ерматович, сұрағыңыз бар ма? Оразбек уулу Максат. Жоқ. Сұрау бар ма? Жоқ. Урматтуу судьялар бар ма суроолор? Айтыңыз, Шынар Ахмедовна. Нургалмырзан, абдан жакшы маалымат берип кеттиңиз. Анан менде дагы бир суроо туулуп атат да. Азыркы талапкерлер окуп аткан убакыт бул ушу мамлекеттик тарабынан каржыланат экен, же кайсыл жактан каржыланып атат? Ошону бир неметтиңизби? Азыркы окутуусу ошо мамлекеттик тарабынан каржыланат. Каржыланат, А судьялар жанагы жаңы дайындалгандан кийин дагы окуп атпайбы? Ал дагы мамлекет тарабынан каржыланат? Ал да мамлекет тарабынан каржыланат. Анан дагы бир нерсе, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, талапкерлерге коюлуп аткан азыркы учурдагы мындай өзүнчө бир чектөө иретинде коюлуп атат деп атпайсызбы? Эми талапкерлерге коюлуп аткан чектөө, анан кийинки өзүңүз айтып кеткендей судьяларга коюлуп аткан чектөө, бул өзгөчө эмес, абдан оор чектөөлөр деп эсептебейсизби өзүңүз? Эми бул соттун статусуна карата болгон чектөөлөр. Бул мындай статусуна караштуу ушундай жогору чектөөлөр, жогору талаптар болгонго мен туура деп эсептейм. Беріңіз, Курман Абдиш. Нургалмырзан, тандалып алынгандан кийин окуткан, сиз келтирген жаңкы бир топ мамлекеттерде ошол форма бар да. Тандалып алынгандан кийин окутуу. Максаттуу боло эле деген ой болот да. Тандалып алгандан кийин окутуу ал деле максатка ылайыктуу. Анткени бирок ал убакта уже судьялыкка дайындалып, конкреттүү баягы иштер боюнча, конкреттүү маселелер боюнча окутуу жүргүзүлөт да. Талапкерлерге алар мындай, кандай десем, расмий тилинде айтсам болобу? Эми талапкерлерге аларга башкача, анткени именно сот өндүрүшүндө пайда болгон кандайдыр теориялык билимдер, практикалык билимдер, алар аябай керектүү болот. Мисалы үчүн, мен деле ошол жогорку соттун сот адилеттигин жогорку мектебинде лектор болуп лекция окугам. Ошондо окуунун натыйжасы боюнча ушул талапкерлер абдан ыраазы болушкан. Ушул окутууну керек деп баары айтышкан да. Анткени биз болсо, мисалы үчүн, ошол эле помощниктер, ошол эле секретарлар, мисалы үчүн, бир эле тараптуу иштесе, бул окуудан кийин көп тараптуу билимдерди алып, көп тараптуу навыктарды алып, мындай квалификациялык деңгээли жогорулаганда, мисалы үчүн даже ушул окууда окуган илимий кандидаттардын, юридикалык илимий кандидаттары да айтып кетишкен. Абдан керектүү нерсе депчи ушул окуу. Аябай тажрыйбалуу лекторлор окутат. Көп нерсени биз билип, уже сот болуп иштегенде аябай керектүү нерсе болот деп. Жана жогорку кеңештин өкүлүнө берген суроону сизге дагы бергим келип атат да. Акыркы курамында окуп аткандардын алыскы региондордон келип окугандар барбы? Кызыгып көрдүңөрбү анализдеп? Жок, азыркы окуп аткандан мен чындыгында билбейм. Бирок андан мурун өтүп аткан окууда алыскы региондордон болгон. Нарындан болгон, Таластан болгон, Оштон болгон, Жалал Абадтан болгон, Кыргызстандын бүткүл региондордон талапкерлер келген. Негизи анализдеп көрүш керек да, мунучу. Канча өлчөмдө келип окуп атышат деп. Анан дагы бир суроо. Эмне себептен 3 жыл деп чек коюлат? Юридикалык факультетти бүткөндөрдүкү өмүр бою диплому жанында. Ал жогорку билимдүү деп эсептелинет. Бул жерде 3 жылдан кийин ал окуган эмес делип калышы мүмкүнбү?
Эми ал болсо, может быть, баягы соттук практикага жараша азыр болсо мыйзамдар бат-баттан өзгөрүлүп турат. Ошого может быть, ошого жараша чектөөлөр коюлган. Анткени улам окутуунун дагы баягы эмеси, содержаниясы жаңылап туруш керек да, ошондуктан деп ойлойм. Бергүнүз Кылбек, андан кийин Жедегей Байымович. Журал Нуржан, сиз жана эл аралык тажрыйбаны айтып кетпедиңерби? Аякта көбүнчөсүндө буну бир 90-100% деп коелучу, майнасы сакталып калат экен ошо претенденттердин, туурабы? Туура. Бизде кандай болуп атат? Ошол как раз майнасы жок. Ошого ушул претендент боло алышпай атпайбы баягы? Суроолорду коюп атпайбы? Ооба, ушул башка мамлекеттерде бул нерсе баягы более основательный подход болгондо, окутууну талап кылып, бирок ошол окутууну төлөп берген мамлекет. Же болбосо баягы майнасы сакталган, отпуск берилген. Аны деле мен туура деп ойлойм. Анткени баягы на самом деле тиги окуучулар 1 жылга чейин өздөрү иштебей, анан кийин эмгек акысын албаса кыйынчылыктарды түзөт да. Бизде деле, биздин мамлекетте деле ошондой баягы шарттарды түзсө болот эле деп ойлойм да. Бирок, может быть, баягы каржы маселеге байланыштуу бул ушундай чечилбей калган. Бирок баягы в будущем ошондой шарттар түзүлсө, азыркы убакта ошол мектептин жогорку сот адилеттигинин жогорку мектеби баягы окутуусунун форматын өзгөртүп турса, дистанциялык окутуу, же заочный, же вечерний, кечки окуусу, же болбосо түштүк региондордо дагы бир мектеп ачуу деп ошондой шарттар түзсө, мен ойлойм жакшы эле болот деп. Дагы айтып кетпедиңизби, аягында айтып атканда сот кеңеши ошол условияларды түзүп бере алышы мүмкүн депчи. Сиз ошондой деп ойлойсузбу? Сиз сот кеңеши жанагындай дистанционный майнасы боюнча суроолорду чечип бере алат ошол сот кеңешинин деңгээлинде? Окутуунун форматы боюнча мен ойлойм чече алат деп. Анын бюджетин анын баарын эсептеп, бюджеттерин көрүп, анан баягы өкмөткө өзүнүн баягы сунуштарын берсе болот да. Жедегей Байымович. Бериңиз. Мен Курмантай Абдиевичтин суроосуна улап кетким келип атат да. Жанагы статистикалык маалыматтар сиздерде жок экен. Мен ошону ачыктоо менен, бирок сиздин айтканыңызга тескеринче суроо берейин деп атам. 2017 жыл башталган, 2 жылдан бери ушу талапкерлерди тандап алуу, аны окутуу. 2017 жылды карасак, бул мен ишти даярдоо учурунда сот адилеттин жогорку мектебинен ушул маалыматтарды алдык эле. Тандалгандардын ичинен Бишкек шаарынан 27 киши, Ош областынан 6, Жалал Абадтан 3 талапкер, калган областтардан бирден гана талапкер өткөн, ал эми Ысык көлдөн бирде талапкер өткөн эмес. Ал эми 18-жыл болсо 3 гана областтан алыныптыр. Бишкек шаарынан 37 талапкер, Ош областынан 10, Жалал Абадтан 2, Таластан 1, калган областтардан 0. Анан мүмкүн алардын баары тапшыргандыр. Анан ошо тандоо процессинин өзүндө бир коррупциялык схема бар деп ойлойсузбу? Ошо тандоо адилеттик менен өтүп атабы? Мүмкүн ошолор тетектен бери келип алып анан өтпөй кетип атат. Кандайдыр бир себептер менен. Жок, мен ойлобойм ошол коррупциялык моменттер бар экен деп. Андан ал ойдон алысмын. Анткени ал эми баягы талапкерлердин деңгээлине жараша тандоо жүргүзүлүп атат да. Андан үчүн бул мына өзгөчө 18-жылы 3 гана област камтылып калган, калгандары жок. Сиз айттыңыз баардыгынан бар болчу.
Мен сизге фактылар менен тактап берип атам, бардыгынан жок экен. Мен ойлойм, анткени как раз биз мектептен окуп атканда, лектор болуп окутканда ошондой региондордон абдан көп талапкерлер болгон. Бирден эле экен, ошо сизге көп көрүнгөн кандай эле. Ну, бирок мен баягы чыныгында айтса, талапкерлердин деңгээли да ар кандай болот да. Негизи эң жогорку деңгээлдер баягы Бишкек шаарындагы талапкерлерде болот. Аны деле эске алыш керек да. Дагы сурооңуз барбы? Жок. Айшолкон Муратовна, бериңиз сурооңузду. Сургал Нуржановна, азыркы жүргүзүлүп аткан окуунун пайдалуулугу жөнүндө сөз жок да. Ар бир эле окуу пайдалуу канчалык бир деңгээлде. Бирок ошол жумшалып аткан каражаттар өзүнүн максатына жетпей атса толугу менен, анан ал кепилдик бербесе кийин сөзсүз судья болуп дайындалат дегендей. Курмантай Абдиевич да айтты, башка судьялар да айтты. Ошол тандалып алынгандан кийин окутса кандай болот? Ошол маселеге кандай көз караш? Тандалгандан кийин деле окутуш керек. Тандалганга чейин деле окутуш керек деп мен ошол ойго аябай эмемин да. Анткени судьялык кызмат эң жоопкерчиликтүү, эң баягы өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан да, коомчулук тарабынан абдан чоң талаптар коюлуп атат азыркы убакта. Ошого жараша дагы соттук корпус компетенттүү бейтараптык көз карандысыз сотторго зарыл болот. Ошондуктан баягы тандалганга чейин дагы окутуу абдан маанилүү деп эсептейм. Бериңиз, Курмантай Абдиевич. Окутуу маселесин биз бакын күмөнгө чыгарып аткан жерибиз жок да, окутуш керек. Бирок тең салмактуулук болбой калганы тууралуу кайрылып атпайбы? Кайрылуу болду. Бул маселе Конституциялык палатага да карала турган болду. Хотя бы бир анализдеп карап көрүшүбүз керек эле. Эмне себептен региондордон келип окуй алышпайт? Эмне бир эле сөз менен алардын деңгээли төмөндөшүбүз мүмкүн эмес да менин оюмча. Алар айтып атат, каржыга келип такалып атат. Биз алыс, тең укуктуулук жок. Ошон үчүн биз катыша албай атабыз депчи. Маселе ушунда туруп атат азырчы. Ошон үчүн азыркы убакытта окутуунун форматын өзгөрткөнгө жогорку мектеп даяр болуш керек. Ушул алыстан келген талапкерлерге ошондой шарт түзгөнгө даяр болуш керек. Окутуу мыйзамда окутуу жөнүндө эле айтылгандай сертификат берилет. Кандай ал окутуу өтөт? Ал уже жогорку сот менен мектептин ыйгарым укугу. Ошол маселени алар чечсе болот. Урматтуу коллегалар барбы? Суроо. Анда менде суроо бар. Жыргал Нуржановна, сиздин баяндамаңызды угуп отуруп, мындай эки ой жаралат да. Бир чет айтып атасыз, койгон доодо негиз жок деп. Бирок ошол эле учурда айтып атасыз, мисал келтирип, башка мамлекеттерде ушундай окуу айлык акы төлөө менен окуу жүргүзүлүп атат деп. Ошол судьянын жардамчысы болобу, же ошо биринчи инстанцияда судьянын айлыгынын кандайдыр бир пайызы болобу, бирок кандайдыр бир деңгээлде каржыланып жатат да окуп аткандар. Ооба, каржыланып жатат. Анан эгерде бизде каржыланбай турса, мына статистиканы мен коллегам Жадыгер Ибраимович айтып атат. Региондон канча киши келип окуп атат. Ошол теңдик маселесине келип чыкканда ошо теңдик болуп жатабы? Теңдик маселеси, теңдик принципи толугу менен сакталып атабы ошондо? Эгерде ушу очный форма обучения болсо, 9 ай окутушса, ал ишинен эмгек өргүсүн алса, айлык төлөгөн кандай болот? Ошол эле жана айтылып аткан маселе. Эгерде ошо кирешеси бир гана айлык акы болсо, ошо окуйм дегендер окуй алабы? Эми чынында айтканда азыркы учурда ошол
каржылоо маселеси эле тоскоолдук болушу мүмкүн деп ойлойм азыркы абалда. Анткени окутуу каржыланбайт, эмгек маянасы талапкерлерге сакталбайт, эмгек өргүсү эле берилет да. А бирок ал маселени эми баягы закондон баягы конституция сертификат берүү жөнүндө талап конституцияга кандайдыр карама каршы келбейт да. Анткени окутуу жөнүндө эле талап болуп атат. А окутуу кандай болот, кандай форматта болот, кандай каржыланат, бул уже башка маселе, башка деңгээлде чечиле турган маселе деп ойлойм. Экинчи суроо. Тандоо талапкерлерди тандоо маселесинде кандайдыр бир суроо жаратпайбы сиздин оюңузча? Мисалы мен айтайын, 18-жылы 50 талапкер тандалып алган болсо, 31 ошол сот системасынан. Эмне сот системасындагы талапкерлер эң акылдуу, калгандары акылы азыракпы? Бул жерде ошондой кандайдыр бир кызыкчылык жокпу? Ошо өзүбүздүн консультанттарды, помощниктерди, аппараттын кызматкерлерин өткөрсөлү деген кызыкчылык жокпу? Жок, кызыкчылык жок. Анткени негизи соттук системасында наоборот ал жакшы тенденция деп ойлойм. Анткени соттук системада ошол системадан келип, өсүп, системаны билип, тарбия алып, билим алып келген балдар ошол сот системада иштеп калганы кайра жакшы да. Анда биротоло эле жазып коюш керек го дейм. Сотко ошо сот системасында иштегендер гана талапкер боло алат деп. Жакшы боло турган болсо. Жок, андай болбойт да. Баарына тең укук берилиш керек да. Тең укук берилген. Ошо тең укук берилбей жатканы көрүнүп турбайбы? Эгерде 31 киши, 50 кишиден 31 киши ошо сот системасынан талапкер болуп окуп аткан болсо, каяктагы тең укукту? Жок, эми аны баягы эме кылыш керек да, анализ кылыш керек да. Негизи канча адам кайсы жактан окууга берген, тестированиядан өткөн. Ошол жарандардан көпчүлүгү эле ошол эмеге экзаменге тестирование берген көпчүлүгү эле ошол соттук системадан келген. Соттук система, соттук департаменттик система, сот аткаруучулар, помощниктер, секретарлар, алар именно ошолор кызыгып келип атат да иштеген. Анткени соттун ишин билип, жоопкерчилигин билип, кызыгып ушул жоопкерчиликтүү ишке даяр болуп келип атышат да. Андай баягы. Түшүнүктүү сиздин позицияңыз. Дагы суроолор барбы? Бериңиз Чынар Аскарбековна. Жыргал Нуржановна, дагы бир суроо туулуп атат да. Жана сиз айтып кеттиңиз, мамлекет тарабынан каржыланат депчи. Талапкерлердин да укусу, жаңы дайындалган судьялардын да укусу. Анан эми карап көрсөк, Жедигер Ибраимович айтып кетти, 2 жылдан бери эле окутуп атат талапкерлерди. Ошол талапкерлердин канчасы судья болуп дайындалды? Сизде ошондой маалымат барбы? Менде андай точный маалымат жок. Бирок көпчүлүк эле балдар, көпчүлүк талапкерлер сот болуп иштеп жатат. Бул жолу менен канча процент? 50, 60, 70%? Азыркы учурда мурунку азыр мындай, он же такой же процесс болуп жатат да. Улам талапкерлер дайындалгандарынан дегеним да. Сиз президент тараптан келбедиңизби? Ошондой маалыматыңыз барбы деген сөз. Дайындалгандан, окуудан өтүп, где-то 30%, 40%. 30-40%, да. Эгер 30-40% боло турган болсо, калган 60% эгерде тапшырса тапшырат, тапшырбаса тапшырбайт. Теоретикалык жактан туурабы? Жок, ал бул азыркы убакта. Азыр болсо дагы эле конкурстар жүрүп атпайбы, тандоолор жүрүп атат. Алар ошол балдар кайра эле конкурска тапшырып, назначение алышы мүмкүн. Мен башка жагын айткым келет да. Эгерде ал балдар кайра сот системасына тапшырбай кала турган болсо, ошо 60%ке кетирилген мамлекеттик каржы анда жөндөн жок эле кетип калды деген мааниде болуп калбайбы?
Андан көрө ошол эле каржыны жаңы дайындалган сотторго кетирсе кандай болор эле деген бул биринчи суроо да. Бул сурооңуз деле туура деп эсептейм. Бирок негизги мыйзам чыгаруучунун максатына жараша болуш керек да. Мыйзам чыгаруучунун максаты компетенттүү соттор болуш керек. Ошого жараша окутууда уюштурулган. Эми баягы кээде ушул мамлекеттин каржылоосу дагы кээде мындай эме болуп калышы мүмкүн, бирок ал максатка жараша болуш керек да, мындай кандайдыр. Бирок ар бир максат менимче ошо каржылоо менен байланыштуу болуш керек. Байланыштуу болуш керек. Анан экинчи суроо. Мына 2 жылдан бери бир 40 кишиден алынат ошол мектепке. 40 кишиден алынабы? 40 кишиден алынса, эми ошо президент тарабынан дагы өзүнчө бир мындай анализ болуш керек деп ойлоп атам да. Канча орун жакынкы убакта мындай бошойт деген сөз мененчи. Ошо 40 кишиден бир жылда 40 кишиден болгондо ошол унча адам жетиштүү деп ойлойсузбу мына сот ошо бошоп калган орундарга депчи? Ошол нерсе кайра башкаларды чектеп койбойбу деген оюңуз кандай дегендейчи? Бүгүнкү күндө судьялар анан иштеп кеткен судьялар анан ушул 3-чү группа болуп атпайбы, биздин сертификат алгандар депчи? Ошол талапкерлер чектеп койгон жокпу башкаларды деген оюңуз кандай да ушул жагынан? Чектеп койгон жок, анткени мектепке набор жыл сайын болуп атат. 40 киши, 50 киши, быйыл, по-моему, 50 кишиден болуш керек да? 40-50 киши. Эми баягы талапка жараша болот да. Дагы суроолор барбы? Бериңиз Чолпон Мокон. Жыргал жанына, азыр мына биз талашылып жаткан беренелердин талабы боюнча 3 юристтин талапкерлиги талкууланат болуп атат да. Бул иштеп аткан судья талапкер боло алат. Анан мурда иштеген судья 10 жыл өтпөсө, анан 3-чүсү жогорку окуу мектебин бүткөн сертификаты бар адам ошо 3 талапкер боло алат деп атат. Эгер мындай сандап келе турган болсок, 420 сот болсо, ага кошумча бир 200 сот болсун дейли мурда иштегени, 10 жыл өтө элек, анан 50 киши болсун. Ошондо 650 киши болуп атат да. Ал эми республика боюнча бир 2000 юрист болсо, колунда диплому бар, 5 жылдан ашык иштеген, прокуратура тарабында же адвокатура тарабында иштеген, ошол 1300 кишини юристтин укуктары кодулоо тобокелчилиги болот деп эсептесек болот, Алар тапшырганга окуу болбой калып атат. Бирок эле экинчи көз караш боюнча, ошол эле 2000 киши эгерде биз мурунку жолго кайрыла турган болсок, мурунку жол менен кете турган болсок, ошол эле 2000 киши соттордун тандоо кеңешине кайрыла алат, арыз менен. Ошондой эле талаптар менен өтүшөт, 3 этаптуу неме менен. Анан ошол жерде өздөрүнүн билимине жараша өтөт деп эсептесек болот, экинчи көз караш боюнча. Мунареки биринчи көз караш боюнча жанагы азыркы болуп аткан мунареки 3 эле категорияда юристтер тапшырылат десек. Мына былтыркы 17-жылкы тандоодо 40 киши тандалганда, ошол кезде ушул мен айтып аткан дефицит болушу мүмкүн эле, резервдин. Ошол дефициттин негизинде ошо 40 кишинин азыр 30дай адамы, 30дан ашыгы иштеп атышат. Судьялыкка шайланып, указ алып иштеп атат. Демек, мунун эмне айырмачылыгы бар? Бул азыр деле мунареки иштеп аткан закондун талабы менен өтсө болот. Жана ошондой эле соттор кеңешине барып эле мурункудай болуп
3 этаптуу тандоо менен өткөндө деле ошондо билимине жараша болобу же болбосо ошо жерлерине жараша болобу. Баткенден 10 кишини алыш керек, Көлдөн 10 кишини алыш керек, Бишкектен 5 кишини алыш керек. Ал жерде билимине жараша болсо керек. Ооба, билимине жараша болот. Андай чектөөлөр койгон эмес да, ар бир облусттан канчадыр бир талапкер өтүш керек деп. Андай чектөөлөр болгон эмес. Эми бул негизги мыйзам чыгаруучунун максаты соттук корпус компетенттүү кадрлар менен толуктоо болуш керектен болушу болгонда. Ошондуктан азыркы учурда баягы ушул 2000 талапкер болобу, 200 талапкер болобу, ошолордун арасынан эң мыктылары өтүш керек. Эң мыктылары улам баягы испытаниялардан өтүп, эң мыктылары өтүп, эң мыктылары сот болуш керек. Ошол негизги максат. Ошондуктан бул кошумча талап, азыр таламдаш болуп аткан кошумча талап конституциялык эмес деп эсептегенге эч кандай негиз жок деп ойлойм. Жана сиз айтпадыңызбы, эмгек өргүүсү эле берилип атат депчи. Анан ошо эмгек өргүүсүндө да маселе жокпу? Мисалы, мамлекеттик сот системасында, прокуратурада, адвокатурадагы иштегендер мындай ойлойт. Менчик формасы башка болгон, мүмкүн жеке юридикалык фирма, жеке адвокат контора сыяктуу да иштегендер дагы тапшыргысы келет. Ал тура ошо мамлекеттик эле укук коргоо органдарында иштеген талапкерлер деле. Бардык эле жумуш берүүчү талапкерди эмгек өргүүсүнө чыгара бериши, окууга өтүп кеткенден кийин дагы кепилдик болбой атпайбы? Гарантия жок да. Анан ошондо талапкерлердин алдында мындай дилемма болуп калып атат да, тандоо. Же ишти таштап кетиш керек, окуу өтө албайт. Кайра келгенде кайра ордуна алынышына кепилдик жок. Ал көчөдө калат. Анан бул ушундан коркуп, кээ бир алдын ала окуу чектелип калып аткан жок. Анан ушул маселеден улам. Жана сиз өзүңүз башка өлкөлөрдүн мисалдарын келтирдиңиз. Ушу талапкерлерди ошондой социалдык каржылык жагынан коргош үчүн окууга өткөндөн кийин эмгек өргүүсү алганына албаганына карабай стипендия чектеп берүү жагын, шартын түзүп берүү жагын мамлекеттик өзүнө алышы керекпи? Эми менин пикирим негизи ошондой да, азыркы учурда ошондой талап коюлуп аткандан кийин мектепке окутуу баягы обязательный болгондон кийин мамлекет тараптан ал деле каржыланыш керек деп ойлойм. Эми ал баягы вопрос будущего да. Азыркы убакта ушул маселелер каралып, баягы өкмөт, мамлекет деле ошол ойго келет деп ойлойм. Анткени бул баягы постепенный эмеде процесста оптималдаштыруу, негизи ошол окутуунун оптималдаштыруусу. Поэтому мен туура деп ойлойм. Жыргал Нуржановна, сиз азыр айтып атпайсызбы өзүңүздүн оюңузду? Ушу талапкерлердин окуусу каржыланыш керек, жана алар стипендия алыш керек деген мааниде айтып атасыңар да. Эгерде талапкерлер ошондой стипендия алып, окуп, анан сот тандоо кеңешинен өтпөй, ошо 3 жыл өтүп кетип, сертификаты жарабай калган болсо, бул ошо бюджеттик акчанын негизсиз кетип калышына алып келбейби? Силер талапкерди сөзсүз түрдө окутуш керек деп атасыңар. Ооба. Окутканда стипендия төлөнүш керек деп атасыңар. Туура. Макул, окуду, стипендияны алды, сертификатты чөнтөгүнө салды. Сот тандоо кеңешине барды. 3 жыл катышып, сот тандоо кеңешинен өтпөй калды. Ошондо бир талапкерге канча деген акча сарпталат? Ошонун баары нерационально кеткен болот да. Эми баарын бүт жактарынан камтый албайбыз да. Обязательно бир кандайдыр механизмди таап чыгыш керек да. Кандайдыр бир бюджеттик акчаны жөн кетирбеш үчүн.
Эми бюджеттик каражатты жөн кетирбеш үчүн да ал да бир чоң маселе да, аны иштеш керек, жаңы бир талаптарды коюш керек, жаңы жоболорду иштеп чыгыш керек. Анын баары баягы жөнгө салуу максатында болот да. Хорошо. Дагы суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Жокпу? Рахмат, отуруңуз.